Кыскача маалымат катары айта турган болсок, тилекке каршы жаңы салык кодекси боюнча бул бүгүнкү күндө керек бизге, биз муктажбыз деген гана жооп берип атат. Бирок андан тышкаркы ишкерлердин ар кайсы субъекттин өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп бербей ачык бойдон калып атат. Өткөнкү 27 декабрдагы митингден кийин мен министр экономика Данияр Амангелдиев менен түз эфирде болдук Азаттык радиосунда. Ал жерден да бир канча суроолорду бердим. Тилекке каршы жоопторду ала алган да жокпуз. Эмне себептен? Анткени муну бир жактуу кабинетте отуруп ишкерлик менен алектенбеген кызматкерлер жасап койгон кодекс катары бааласак туура болот окшойт да. Анткени көп суроо бердик. Суроолорубуз кандай болду? Мен айтып атам, эми ошол жерден Данияр Амангелдиев мырза, министр, айтып атат. Президенттин указына ылайык 8 миллионго чейинки ишкерлик кылгандар бир да салык төлөбөйт депчи. Бирок тилекке каршы указын карасак, 6 декабрдагы указында так жазылып атат. 8 миллионго чейинки ишкерлик кылгандар баардык салыктан бошотулат, бирок ККМ аппарат коюш керек, бирок жана социалдык төлөмдөр болот, жана киреше салыгын төлөйт деп турат. Эми киреше салыгын төлөш үчүн кандай кадамдарга баш керек деген суроо туулат да. Киреше салыгын төлөш үчүн сен чыгашаң көрсөтүшүң керек, канчадан саттың, кирешең көрсөт. Демек бул чоң бухгалтериялык бир кагаз материалдардын жыйынтыгында чыгарылып отчет бериле турган ишкерликтин иши да. Эми ушуну ойлоп көрсөңүздөр, буну кенедей бир павильон мейли обороту жылына 1 миллион, 2 миллион чыксын. Эми ошол бухгалтер алмак беле өзүнө. Ушу мен киреше булагымды, чыгаша булагымды эсептеттирип, ай сайын налоговыйга барып отчет бергенге ким барат мындай жолго? Ушул туура администрирование деп түшүнсө болобу? Эми ККМди киргизсе болот, бирок ККМди киргизгенге чейинки кадамдар да бар да, ошолор жасаса жарашабы дейм ба? Мисалы, эгерде биз безналичныйга өтүп алсак, биринчи туура болмок беле дейм. Эгерде адамдар карточка менен гана жол киресин, тамак ашын, баскан турган, төлөй турган болсо, бул деле бир фискализациянын эң негизги кадамы да. Бүгүн ага шарт түзүлбөй туруп эле анан элдин баарын бир накталай акчасын санап чыгалы, кандай соода жүгүртүүсүн карайбыз дегени бул өтө чоң туура эмес кадам болду. Мисалы айтып өтөйүн, биз деген эмени карадык да. Жаңы салык кодексинде жазылып турат, баалпайып жазылып турат. 2022 жылы 8 миллион сомго чейинки обороттоо барлардын салыгы, обороттон салыгы 0%. 2023 1, 24 2, 25 жылы 6 пунктка ылайык деп коет да. Ал жерде 6-8%га чейин чыгып кеткен. Эми ойлоп көрсөңүздөр, анан айтып атат, президенттин указына ылайык 8 миллионго чейин баары алынды деп. Демек бир багытта маалымат беришиңиздер керек да. Же кодекстен алып салыш керек. Демек өзгөртүүлөрдү толуктоолорду киргизишиңер керек кайра. Же болбосо бир кандайдыр бир жактуу жооп беришиңиздер керек да. Анан эгер суроолоруңуздар болсо, жазсаңыздар, чогуу пикир алмашалы. Мисалы үчүн экономикалык абалга өтө чоң зыян келтирет. Мисалы бүгүн эле Ашырабад бооду соода борборунда арендаторлордун чогулушу болду. Ал жерден айтып атат, мындан ары сиздердин арендаңыздарга 12% кошулат депчи. Мына жаңы салык кодексинин эффектиси мына башталды. Эми ойлоп көрүңүзлөр, 12% деген бул 100 сом болсо, значит 112 сом болду. Эми 8% оборотунан төлөй турган болсо, демек 100 сомдук товарга үстүнө сатуучу ишкер болобу, айла жоктон ушул салыктын айынан 20%га үстүк кошуш керек болуп калат да мындай. Ошондо кандай болуп калып атат? Бул деген эртеңки күнү ушул салык кодекси ишкерлердин эмес, ишкерлер же болбосо бизнес жаатындагы эмес, бул эртең түпкү эң акыркы сатып алуучу ушул карапайым элдин чөнтөгүн кагып туруп, анан ушул кодекс ишке ашат да. Анткени мындай кадамдар менен мен ойлоп атам, бул социалдык бир кандайдыр бир чыгалууларга алып келиши мүмкүн да. Мындай кылышыбыз керек да, биз ойлонуп көрүшүбүз керек да.
Буну ким менен талкуу кылдык эле? Кайсы бизнес ассоциациясы, кайсы бизнес жааты бизге туура чечим чыгарып берди эле депчи, мисалы. Бардыгы каршы чыгып атат. Бардыгы бир жолунан каршы болуп атат. Ошондуктан дайыр үзет маалымат берип коелу. 27-синде өткөргөн биздин митингден эч кандай жооп келген эмес. Жана жооп бере да элек. Мен ойлоп атам, булар канча убакытта жооп берет болду экен. Болсок, чын-чынына келгенде ишкерлердин мындай жерлерде катмарлары ар бири мына азыртадан эми түшүнүп башташты. Салык кодексинин жыйынтыгы эмнеге алып келерин. Эртеңки күнү эгерде бул элдин чөнтөгүнө таасирин тийгизгенде, ошондо жалпы коомдагы бир көрөсүздөр да. Албетте, салык кодексине 2008-жылдан бери өзгөртүүлөр киргизиш керек. Бирок бүгүнкү күндүн суратталарына жооп бергендей кылып киргизиш керек да. 2008-жылы эмнеге салык кодексине киргизип атканда мына патент менен иштеген 8 миллионго чейинкилер патент менен иштейт деп киргизип, анан мында дагы 8 миллионго чейинкилер обороты барлар ККМ колдонсо налог төлөбөйт деп атасыңар. 2008-жылы 8 миллионго эмне алса болот эле? Азыр кандай баа саясаты? Баага жараша салык кодексинин шарттарын түзүү бул мындай. Мен ойлоп атам, бул деген бир компетенттүүлүгүнө да суроо жаралат да ушул кодекс иштеп чыккандардын. Ошондуктан туугандар, 10-на чейин выходной экен. Элдер эс алат экен. Өкмөт айтайынчы. 10-нан баштап баягы ишке кире турган эмиш. Но бирок биз ар дайым маалымат болуп туралы, бири-бирибизге маалымат таратып туралы. Бардык мыйзамдуу кандай гана жолдор болбосо, ошол мыйзамдуу жолдор менен биз бул салык кодексин артка тартып алуу же жокко чыгаруу талаптарын кое беребиз. Аны уланта беребиз, ал жолубуздан кайтпайбыз. Сиздер дагы туура түшүнүңүздөр. Баягы базарда иштегендер, анан байлар салык төлөгүсү келбей атат деп туура эмес түшүнүп маалымат жазып аткандарга айтарым. Бул бүгүнкү күндө ишкердин үстүнө чөө турган жүк боло турган болсо, эртеңки күнү сатып алып аткан сиздин чөнтөгүңүзгө таасирин тийгизүүчү салык кодекси да. Албетте, салык төлөнүшү керек. Албетте, ККМ онлайн киргизилип, бир учурда биз фискализацияга өтүшүбүз керек. Бирок бул этаптар менен болуш керек. Туура, түшүнүктүү саясат, адилеттүү салык системасы болуш керек. Ошондо гана бардык ишкерлер кынтыксыз кошулуп, бирдиктүү иштеп берет. Ишкерлерге кызыктар биринчиден. Көмүскө экономика, жанагы контрабанда менен келип аткан товарлардын жокко чыгуусу ишкерлердин кызыкчылыгы. Бирок бул кызыкчылыкты ККМ менен же калп эле мындай бир башка маселелердин үстүртөн кылып туруп анан киргизип кетиши бул тилекке каршы туура эмес. Ошондуктан баарыңыздарга терең ыраазычылык, дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Биз дагы болсо эфирлерге чыгып турабыз. Суроолоруңуздар болсо ар дайым жазып турсаңыздар, жооп берип турабыз. Биз ар дайым байланыштабыз. Рахмат. Знаете, в заключение, да, хотелось бы добавить, что сегодня нам нужны реальные реформы, сегодня нам нужны реальные изменения. И сегодня настало то время, когда нельзя не считаться с мнением народа, и уж тем более нельзя не считаться с мнением бизнеса. Знаете, создает такое впечатление, что создается все для того, чтобы загубить нас, загубить все то, что мы зарабатывали, продвигали на протяжении очень-очень многих лет, да, выживая, держась еле-еле на плаву, да. Поэтому всех поздравляю я с Новым годом.